Айтыңыз десем, sen дейт 300 миллион примерно азыр жазып атасың деди. Ошодон 80 миллион сом азыр десең, азыр укуска чалам берет деди. Жок десең 10 жылга камал деди. Мен айттым, кандай чан? Мен түшүнгөн жокмун мен дагы. Анан мен айттым, неге мен жумушту аткарып мен жөн эле камалып кете берем десем, кой улум деди. Мен артман ээрчибе, мен артман сүйлөбө. Кудду мына сизге мен көтөрүп келгендей кыл, ага да кагаздарды ушинтип көтөрүп баргам. Сен мага кагазыңда кереги жок, алып келе эчтекен деп туруп кетип калды. Анан кече Азаттыкка эме кылганда дагы, Азаттыкка да бизди эме интервью алышты да Азаттыктан дагычы. Азаттыктан алганда дагы мындай жалпы элдин баягы түшүнүгү ушундай болуп атат да, силер мэр кеткенден кийин аны жамандап каралап атасыңар депчи. Негизги максат биз бирөөнү каралап жамандаш эмес, бирок биз по факту ошо башыбыздан өткөргөн нерсени айтып беришибиз керек да. Биз мына мен 15-чи ошол сизге айтып берген случайдан кийин, камаласын дегенден кийин мен мына 15-чи декабрь 25-жылга президенттик администрацияга кат жазганмын. Мэр кетелек. Мэр кетелек деле жазганмын. Баары күчүндө, баары турганда эле кат жазганмын. Кат жазып, кайрылып, катымды окуп да берем кааласаңыз. Мына жерде жазганмын. Саламатсызбы дедим. Мен Осо Вегастор ЛТД жетекчиси, компаниянын жетекчиси. Оштогу унаа базарды Жеңишбек Токторбаевич мени чакырып, букам базарды куруп бер деп, биз өзүбүздүн акча каражатыбызга ишти баштадык. Алгач курулуштун жалпы курулушка кеткен акча 233 миллион 250 миң 776 сом болду. Андан кийин кошумча иштери 22 миллион сом болду. Мэр жумушту кыла бергиле, тендер параллельный проектирование менен боло берет, акча каражатын төлөп берем деп айткан деп баардыгын жаздым. Анан бул жерде ошол мына коркуткандан бери жаздым бул жердечи. Мына ушундай, мына жерде жазылып турат. Мынаке. Буга чейин дедим, мына. Буга чейин 4 ай аралыгында Жеңишбек Токторбаевичке бир нече жолу жолуктум. Ар бир жолукканда сенин жасаган жумуштарың билем, жана шаарыбыз үчүн чоң салым кылдың, акча жок болуп жатат, берем уулум деп жүрдү. Бүгүн 17 декабрда дагы жолуккам да, дагы жолугуп дагы бир ирет жолугуп акча каражатын которуп бериңиз десем, жасаган жумушуңдан 80 миллион сом гана беремин. Ошого ыраазы бол деди. Жок, жасалган жумуштун баардык акчасын толук бериңиз дей турган болсоң, анда 10 жылга түрмөдө отурасың деп айтты дедим. Анан эми биз мисалы